Ошту телерадио компаниясынын эфирдик бөлүгүн күн чабыт маалымат программасы улантат. Студияда Бексултан Калыбеков, саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардын кыскача түрмөг менен таанышып алыңыздар. Екатеринбургда жоголгон 13 жаштагы айганыштын жакындары коомчулуктан жардам сурайт. Анын жоголгонуна 25 күн болду. Сейил бакта семичке чыккан кызга 2000 сом айып пул салынды. Борбордук базардын айланасындагы мыйзамсыз түшүп калган темир күркөлөр алына баштады. Чоң алайдын пенсия ала албай келген атуулдардын маселеси чечилет. Бул туурасында эл менен жолугушууда эл өкүлү Жанар Акаев билдирди. Екатеринбургда 25 күндөн бери дайыны чыкпай жаткан кыз Өзгөн районунун Мырзаке айылынын тургуну. Анын апасы Анара Молдобазарованын турмуш шарты оор. Ай сайын 5100 сомдон кредит төлөт. Кыйынчылыктардан улам ал чоң кызын 13 жашта болгонуна карабай Екатеринбург шаарына бала багып акча табууга жөнөткөн. Айганыш 4-январь күнү сүт алып келүүгө дүкөнгө чыккан бойдон дайыны чыкпай жатат. Мырзаке айылындагы Айганыштын апасы менен кабарчыбыз таанышып келди. Алган кредитинен кутула албай калган 36 жаштагы 4 баланын энеси 13 жашар Айганыш Канат кызын окуудан ажыратып, Россияга бала баккыч кылып жөнөткөн Анара Молдобазарова эми кызын жөнөткөнүнө өкүнүп олтурат. Айганыш Өзгөндүн Мырзаке айылында туулган, 3 тууганы бар. Атасы учурда түрмөдө. Энесинин айтымында 6-класстагы кызын акча табуу үчүн Екатеринбург шаарына бала баккыч кылып жиберүүгө 30 000 сомдук кредитти төлөй албай калганы түрткү болгон. Каражаттан каржылап турган аялга Екатеринбург шаарында жашап иштеп жаткан айылдаштарынан кызын бала баккыч кылып жиберүү, ал үчүн айына каражат төлөп берүү сунушу түшкөн. Энеси кызынан келген каражат менен кийинки сиңдиси мектепке окутуп, бөөктөрүнүн курсагын тойгузуп тургандыгын айтат. Шартым туура келбегенине караган байланыштуу ошого жөнөткөм. Эми турмуш шартым оор, ишерде иштебейм. 4 балам бар. Күйөөм камалып кеткен. Анан шартым туура келбегенден айласы жөнөткөмүн. Айына 5000ден де алып кетип алып, эме кылбай койду да, 3000ден эле салып ошо неме кылды. Кээде 2000ден салып атты, майли күйөөм орукчан деди. Анан күйөөң орукчан болсо, майли 3000ден болсо деле салып тур. Эми кичине болсо кредитиме неме болсун деп ошенткенмин да. Мына ол мөл булактыкы, мына ол эмелерчи, мыналар мөл булактыкы, мыналар мөл булактыкы. Жоголгон кыздын апасы Анара Молдобазарова кредиттен кутулуу максатында жиберген 13 жашар кыздын эмгеги үчүн 2 жыл ичинде болжол менен 20-30 миң рубльдин тегерегинде акча алгандыгын билдирди. Анын айтуусунда алгач кыздын эмгеги 5 000 рубль деп бааланган. Сумма акырындап азайып баштаган. Кыздын үй бүлөсү ал кредиттен кутулуп, энеси кийин 2 башка компаниядан 60 000 сомдун тегерегинде дагы насыя алган. Учурда анын мойнунда 2 кредиттин акчасы турат. Айына 5100 сомдон төлөп туруш керек. Бирок эми кызы да жок, карзын төлөй турган каражаты да жок, олтуруп калды. Ошол немени төлөп бүтө албай атып, ошо кыздарыма пун алып бердим, продукт кылдым, кийим кылдым, карыз колама бердим, нарак беракка жумшадым, анан түгөнүп неме болгондон кийин, анан кийин ону эптеп төлөй албай жатып дагы алдым. Ол деле бир түгөнгөндөн кийин бирине жетиштүү болбойт да. Анан ого пун алдым, ого дагы элечи дагы продукт алдым. Эми биринин артынан бирин төлөш керек, ого кичинеден кошуп коюп аттым. Анан айлам жок, эме болуп калды, төлөйм, эптеп неме кылдым. Эптеп нары чуркап, бери чуркап төлөп аттым. Эми ал азыркысы кыйын болуп атат да, эми ишерде иштебейм. Анам да бердинчи. Коркунучтуу бул дүйнөнүн ташпорлугун толук аңдап сезе биле элек 5 жаштагы сиңдиси Малика Айганыш эжесин сагынып ыйлоодо. Аганчап жегел, Мусаны көп сагынды. Суранам та бергилечи. Аябай сагынды. Азырынча Айганыштын тагдыры белгисиз. Ал эми көз жашын көлдөткөн тайенеси, небересинин дайын дарегин билгендери болсо, кабарлап коюусун өтүнүп коомчулукка кайрылды. Тайенесинин жыргап кеткен деле жашоосу жок. Ошондой болсо да тапканын кызына, небересине ташырын айтат. Эми өзүнүн борунан жаралган кызын шаарга жөнөткүсү келет. Эч качан жөнөтө албайт, турмуш шарты оордугунан ошо кызым жөнөткөн. Ошо Кудайым жардам берип койгула, кайрылабыз. Элдерден суранарыбыз. Тапканымды кызыма апарып берем, кызым тапса мага келет, экөөбүз ушул жерде ыйлап сыктап отурабыз. Туугандар жардам бериңиздер, суранабыз.
2 жыл болайын деп калды кызын алып кеткенде. Анан кийин мен ушу күнөөлүү из келип каралып турам, эмне болду, эмне жаңылык, кызыңдан кабар барбы, жокпу деп. Мырзаке айыл өкмөтүнүн социалдык маселелер боюнча адисинин айтымында бул үй бүлө айылдагы эң жакыр делгендердин тизмесине киргендиктен жөлөк бул чегерилген. Молдо Базарова анара биздин тизмеде жакыр үй бүлө катары тизмеде бар. Ал аялга дагы башка социалдык жардамдар, гуманитардык жардамдар келсе, биз ал аялды эч качан калтырбайбыз. Батирде 3 баласы менен баш калкалаган анара мешке көңгалап, отту ойлу чукуп, эмне кылаарын билбей калганын айтат. Ал эми учурда Айганычты Екатеринбург шаарында полиция менен кошо жергиликтүү ыктыярчылар жана кыргызстандык мекендештери кошо издеп жатат. Тилекке каршы азырынча жыйынтык жок. Кыз алигиче табыла элек. Талгат Бакиев, Тынычбек Доолдаев, Күн Чабыт, Өзгөн району. Кыргызстандын Екатеринбургдагы башкы консулу Төлөнбай Кожобаев Россия Федерациясынын тергөө комитетинин Свердлов облусу боюнча башкармалыгын жетекчиси менен Айганыч Канат кызын табуу боюнча маселени талкуулады. Бул туурасында Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Жолугушууда тергөө башкармалыгынын жетекчиси Задорин менен жолугууда бул иш аталган органдын көзөмөлүндө тургандыгын билдирди. Сейилбакта семичке чаккан кызга айыппул салынды. Бишкектеги Ататүрк сейилбагында семичке чагып, отурган жерин таштандыга толтурган Акшоола Болотовага 2000 сом айыппул салынды. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, милициянын сунушу менен ишти Октябрь райондук акимчилиги иликтеди. Бүгүн Болотова акимчиликке чакырылып, ага салынган айыппул тууралуу маалымат уктурулду. Жыйындын соңунда ал видеону тартып интернетке тараткандарды сотко берерин билдирип, семичке чагуу жоругун талкуулагандарга капа экенин, анын дарегине сын айткандардын жашоодо максаты жок экенин айтты. Бишкекте майы кызматкерин унаасын капотунда сүйрөп кеткен айдоочу табыла элек. Учурда аны издөө иштери кызуу жүрүүдө. Ал 22 жаштагы шаардын тургуну Адилет Максутов экени аныкталды. Айрым маалыматтарда ал бир чиновниктин тууганы экени айтылууда. Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясын бүтүргөн. Айта кетсек, кечээ интернетке айдоочу унаасынын капотунда жол кайгыл кызматынын кызматкерин сүйрөп жүргөнү тартылган тасма тараган. Анда айнектери караңгылатылган унаанын айдоочусу капотундагы майы кызматкерине карабай, ылдамдыгын бирде жогорулатып, кайра жайдан айдаган. Бүгүн эртең менен авто издөө рейдинин алкагында унаа уурдап бараткан шектүүлөр Ноокат районунан кармалды. Ноокат районунун 1987 жылы туулган тургуну менен Өзгөн районунун 1988 жылы туулган жашоочусу убактылуу кармоочу жайга киргизилип, кылмыш иши козголду. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмү сүрөттөгү жарандардан жабыр тарткандар болсо, милицияга кабарлап коюуну өтүнөт. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаевдин төрагалыгында өткөн улуттук экономиканы сактоо жана өнүктүрүү боюнча кеңештин биринчи отуруму өттү. Отурумда сүйлөгөн Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Бексултан Жакиев мамлекет менен маданияттын тарыхы ажырагыс экенине токтолду. Руханий өнүгүү болбосо арты дайыма жамандыкка алып келет. Элибиздин кулк мүнөзүндө эч качан болбогон жаман сапаттардан жана сырттан таңууланган эрежелерден арылууга тийишпиз деп белгиледи. Мамлекет башчысынын төрагалык астында өткөн улуттук маданиятты сактоо жана өнүктүрүү боюнча кеңештин мүчөлөрү мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча көрүлүп жаткан чараларды жана алдыда иштерди талкуулады. Отурумдагы талкууларды жыйынтыктап жатып, президент Алмазбек Атамбаев өлкөнү өнүктүрүүдө жана мамлекеттүүлүктү бекемдөөдө кеңештин алдында турган иштердин жана маселелердин маанисин дагы бир жолу баса белгиледи. Мамлекет башчысынын айтымында улуттук маданиятты өнүктүрүү, маданият ишмерлерин, чыгармачылык интеллигенцияны жана таланттуу жаштарды колдоо боюнча кеңеш мүчөлөрүнөн аткарыла турган так сунуштар талап кылынат. Эгерде кыргыздар өзүнүн мына түпкүлүгүн жоготсо, маданиятын, түпкү маданият бул ушундан башталат да, имандан башталат. Бул иманы жок деген сөз нерсе да. Иманы жок. Адам иманы жок болсо, кайда барабыз? Мындан ары биздин коом дагы да тазаланып, коомго бир элибизге кайрадан иман дегенди кулагына куюп баштабасак, көп нерсени биз чечире алабыз. Экономикада дагы, саясатта дагы. Ушу тарых жана маданият экөөнү бириктирип, бир жылдыгын жарыялагандын өзү дагы мындай терең маанилүү да. Себеби тарыхты маданияттан, маданиятты тарыхтан бөлүп кароого болбойт. Экөөнүн киндиги туташ. Эгерде биз өз тарыхыбызды
бурмалабай мыкты жеңген учурубузду дагы, жеңилген учурубузду дагы, кыйналган учурубузду дагы, шыдыр кеткен учурларыбыз дагы тарыхта. Жакшылап билсек, билип алсак, анда биздин улуттук ар-намыбыз курч болот, күчтүү болот. Борбордук базардын айланасына мыйзамсыз түшүп калган темир күркөлөр алына баштады. Кожоюндардын өз билимдигинин арты менен коюлуп калган соода түйүндөр учурда кала тургундарына тоскоолдук гана кылбастан, экинчи борбор каланын да көркүн кетирүүдө. Мыйзамсыз курулуштарга каршы бүгүн рейд жүрүп, бир канча майда соода күркөлөр жок кылынды. Бул тууралуу алдыдагы материалда. Акбура дарыясынын жээгине эле тирөөч орнотуп, дарыя үстүндө асма соода түйүнү пайда болгон. Бул жайдын орун алганына аз эле убакыт болду. Акбура жээгинен курулуштар 50 метр алыста болуусу керектиги айтылып жүргөнү менен, жээктен соода күркөгө чейинки аралык 5 метрге да жетпейт. Бул соода күркөлөрү экинчи ирет пайда болуп жатат. Болгондо да мыйзамсыз. Мыйзамга туура келбей тургандыгы эске алынып, баардыгы алынып ташталган болчу. Кайра эле белгисиз кожоюндар архитектуранын уруксатысыз эле соода жайды калыбына келтирип алышкан. Өзүм билдик менен кайра койгон. Биз буга былтыркы жылы предписание берип алдырганбыз. Ага карабастан соттон биздин предписание жокко чыгартып, кайрадан коюп алып атат муну. Бул эч кандай экологиялык, техникалык жака туура келбейт. Архитектурадан эч кандай уруксаты жок. Ошон үчүн биз мына 2-3 күн ичинен бери өзүнө дагы билдирип, көрсөтмөлөрдү берип аласыз деп айтып атабыз. Эгер ошону биздин требованияларды аткарбаган болсо дагы биз азыр мажбуриятинде муниципалитетке снос группасына өткөзүп беребиз. Мыйзамсыз соодаларды уюштурган жаран Абдуллаев Хикматулло. Бул жер боюнча бир канча убактан бери сот процесси уланып келе жаткандыгы да айтылууда. Эсеби 13 жолу сот отуруму болгон. Соттор мыйзамсыз экендигине карабай, Хикматуллонун пайдасына чечип койгон учурлар да бар. Эми буну айтыш кыйын. Өзү Абдуллаев Хикмат деп аталат. Бул киши тез эле атын өзгөртүп турат. Бир Абдуллаев Хикмат болуп калат, бир баласын өткөзөт, бир аялын өткөзөт. Ошентип азыркы моментте Абдуллаев Хикмат деп биз иш алып барып атабыз. Ошол Абдуллаев Хикматка көрсөтмөлөрдү берип атабыз. Биздин көпчүлүгү эле сот иштерибизди жокко чыгарып келет бул киши. Биз азыр дагы сотко бергенбиз, азыр дагы карайбыз. Тиешелүү кызматтардын уруксатысыз өз билемдик менен жеңил курулуштарды куруп соода күркөсүн салгандардын саны Акбуранын жээгинде жүздөп саналат. Аларга эскертүүлөр берилип, жылдыруу боюнча талаптар коюлган. Айрым кожоюндар аткарса, кээ бирлери баш ийбей жүрүшөт. Алар аз келгенсип нан, майдаманды саткан соодагерлер да жолго чыгып алат. Ары бери өткөн шаар тургундарына да мындай абал тоскоолдук жаратпай койбойт. Бүгүн да Гостехинспекция тарабынан 15ке жакын мыйзамсыз торговый точкалар боюнча атайын эскертмелер берилип, биздин муниципалдык менчик башкармалыгынын мыйзамсыз курулуштарды алып салуу бөлүмүнө каттар жолдонду. Бүгүн келишип, булар ошолорду алуу боюнча бүгүн эртең иштерди алып барышат. Бул иштерди өзүңүздөр билгендей ар дайым иш жүргүзүлөт бул көчө боюнча. Ага карабастан ушул негедир ушундай көрүнүштөр кайталанып жатат. Мыйзамга баш ийбей соода жайларын орнотуп, керектүү документтери жокторду. Муниципалдык менчик башкармалыгынын адистери бузуп, анын ордун бошотуп жатышты. Бүгүнкү рейдтин алкагында эле ондой майда соода күркөлөрү жолдон алынды. Шаардык мэрия болсо мыйзамсыз курулуштары менен тынымсыз күрөшүп, аларды алып салууга катуу белсенүүдө. Экинчи борбор каланын көркүн бузган жана жашоочуларга тоскоол жараткан баардык мыйзамсыз курулуштар жок кылынат деп ишендиришүүдө. Динара Касымова, Айбек Үсөн уулу, Күн чабыт. Кыргызстанда пенсияга чыга албай келген адамдардын маселеси чечилет. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев Чоң-Алай районунун тургундары менен жолугушууда билдирди. Өлкөдөгү бийик тоолуу климаттык шарттык катаал өрөөндүн эли менен кезигип, элет турмушу андагы мекен коргоочуларынан кабар алды. Аны менен катар Чоң-Алайдагы кен иштетүүдө эки тараптуу кайчы пикирге ортоктош болду. Кененирээк кийинки түрмөктө сөз болмокчу. Эң жөнөкөй унаа менен келген Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаевди эл салтанаттуу тосуп алды. Жаш депутаттын бул жолку эл менен жолугушуусу бийик тоолуу Чоң-Алай районундагы алыска аймактарда орун алды. Күндөн сууктугу, бурганактаган каарда эл өкүлүн күтүп, каалоо тилектери менен көйгөйлөрүн айткан адамдар көп болду. Эл айткан бардык маселелерди тиешелүү жерлерге жеткиришинди биз каалап кетебиз.
Алгач аймактын борбору Дарат Коргондогу жолугушууда элдин басымдуу бөлүгү Кытай ишкерлеринин кайды жоопкерчилиги чектелген коомунун кеңиштетүүдөгү көмөскө иштери, экологияга келтирген зыяндуулугу жана салык маселесин айтышты. Башталышыдан бүгүнкү күнгө чейин, азыркы күнгө чейин мыйзам бузуулар менен келет. Полный Кытай мыйзам бузган, кыргыздар ошону карабайт, текшербейт. Милициясы да карабайт, КГБсы да карабайт, прокурорду да карабайт. Бул боюнча толук маалыматты изилдеп, жерине барып карашым керек да. Карап, анан толук жыйынтык чыгарып айтыш керек. Бирок эми билесиңер, азыр мына мамлекетте бюджетибизде эле ушул мына кемден кумтөр, жер үй сыяктуу. Чоңалай району алыс каймак болгондуктан жогорку тараптан көңүл буруу аздыгын жергиликтүүлөр айтышат. Шайлоодо бардык партиялар аймакты кыдырып жайнаган. Алардан азыр дайын жок. Ошондуктан бул күнү Жанар Акаевдин элден кабар алганы алар үчүн майрамдай эле болду. Бул биринчи жолу Акаевдин жолугушуусу эл менен тыгыз байланыста өттү. Эркин суроо талаптарын коюшту эл. Чоңалай эли бул кишинен биз үмүтүбүз чоң, өзү жаш казыр жогорку кеңешке элдин суроо талаптарын толук жеткирет деп ишенебиз. Бүгүнкү жолугушуу дагы ошондой эле жөнөкөй болгондугун мына көрүп турабыз. Элдин мына ушунчалык кеңири катмары келип, Жанардан кандайдыр бир жакшылыктарды үмүт кылгандай келип, ушу бүгүнкү күнүнөн ушундай кардын жаап жаткандыгына карабастан, элибиздин Чоңалай элин ушунчалык Жанарды жакшы көргөндүгүн, анан үмүт кылгандыгын мына өзү деп байкап турабыз. Эл көтөргөн кайды жоопкерчилиги чектелген коомунун кеңиштетүү жолу менен эл өкүлү жеринен таанышты. Кеңиштеткен компаниясы 2009 жылы ишке берилген. 3 жыл тыным алып, иштей баштагандыгына 1 айга чукулдап калды. Учурда 130 жумушчу эмгектенүүдө. Алардын 80% жергиликтүү тургундар. 15 миңден 25 миң сомго чейин айлык алышат. Кеңден баалуу металлдар өндүрүлөт. Мамлекетке салык төлөп, мыйзамдуу иш алып барып жаткандыгын башкармалыктан кабарлайт. Маселен биз акыркы жолу 584 тонна концентрат саттык. Ошол биз саткан 584 тонна концентраттан 4 миллион 400 миң сом биз налог төлөп атабыз. Андан сырткары дагы социалдык фондко которуулар болот, подоходный налогтор болот. Буларды эсептебегенде бүгүнкү күндө 4 миллион 400 миң налог биз эсептеп которуунун үстүндө турабыз. Бул заводдун иштешине эл каршы. Анын себебин Жанар Акаев элге жеткиликтүү маалыматтын жоктугу деп түшүндүрдү. Кен жетекчилиги менен сүйлөшкөндө айттым, ушул жергиликтүү эл менен диалог кылып, сөзсүз түрдө келип, булардын жардамында чоң. Билесиңер, мына кен байлык иштебесе болбойт. Анткени ал кайра эле мугалимдерге айлык, врачтарга айлык, пособие, пенсияга айланат да булчу. Мамлекетке салык төгүп атканы болуп атат. Ушул райондун бир социалдык объекттердин курулушуна, жолго жана башка мындай бир ишканаларга элдин жашоо турмушунун оңолушуна ошо бир топ салык түшүп атыптыр. Ишкерликтен сырткары депутат чек арадагы кызматкерлер жоокерлер менен жолугушуп, көйгөйлөрүн угуп кайтты. Бул арада Чоңалай районунун Сармоңол айыл өкмөтүндөгү эл менен да жолукту. Ал жерде 5 миңден ашуун эл жашайт. Аймак Советтер Союзунда Тажикстандын карамагында өтүп кеткен. Бирок 2004 жылдан баштап кайрадан Кыргызстан өз карамагына алган эле. Жашоочулар соцфонд төлөйт, бирок пенсияга чыга албай жаткандыгын айтышты. Бизде бүт бар жазылган да? Бардыгы жазылган ашкатта. Мана аркасында пенсияга чыгаткан тизме да бар айланай. Мана. Мен ушул соцфонддун төрагасы менен атайын ушул маселе боюнча бир жолугушуу уюштурдум. Biz kantip ушул Сармоңолдарды пенсияга чыгарсак болот. Ушул маселени кантип чечсек болот дедик. Ал киши дагы мен жолдорун сунуштап бир 2 вариант сунуштап атат. Эртең дагы ушул маселе боюнча губернатор менен жолугам. Сизге аябай ыраазычылык билдиргим келет. Не дегенде сизге окшогон депутатты 4-5 жолу шайладык. Бирөө да басып келген эмес. Айланайын балам. Бирөө кабар алган эмес. Мен депутатмын деп элге. Сеника Кудай өмүрүңө узун болсун. Эске сала кетсек, жогорку кеңештин депутаттарына бир жума бою эл менен жолугушуу жумалыгы белгиленген. Анын негизинде Жанар Акаев да Кыргызстандын эң толуу жашоого катаал шарттагы аймактарды кыдырып чыкты. Эми аймак көйгөйүн эл өкүлү бийликке жеткирип, эл үчүн натыйжалуу жыйынтык чыгарууну көздөйт. Адыл Акжулулу, Кыялбек Кубанычев, Чоңалай району.
Жогорку кеңештин депутаттарынын эл менен жолугушу жумалыгында эл өкүлдөрү элдин көйгөйлөрүн угуп жатышат. Жогорку кеңештин депутаттары Абдывахап Нурбаев менен Жанар Акаев бүгүн СДПК партиясынын Оштогу коомдук кабылдамасында жергиликтүү эл менен жолугушту. Анда кала тургундары келип өз көйгөйлөрүн айтышты. Эл өкүлдөрүнө түшкөн кайрылуу суроолордун басымдуу бөлүгү ипотекалык турак жай менен камсыз кылуу, жолдорду салуу, мугалимдердин айлык маянасы жана жаңы конуштардын абалын жакшыртуу болду. Бул боюнча элдин көйгөйлөрүн уккан депутаттар чечүүгө ылайык болгон маселелер Жогорку кеңештин парламентинде көтөрүлө тургандыгын убада кылышты. Күлүктөрдүн ийгилиги дал ушул сайыпкерлердин иш билгилигинен көз каранды. Ош шаарындагы сайыпкерлер аттарга кандай кам көрөт, алардын жашоо шарты кандай? Кийинки материалда. Дүйшөн мырзанын сайыпкерлик менен алектенгенине 25 жылдын жүзү болду. Жылкыны сүйгөн каарманыбыз алгаш Чабандес болуп Ош шаардык ат майданга ишке кирген болсо, бүгүнкү күндө жылкынын сырын жакшылап өздөштүрүп, такшалган сайыпкерлердин катарына кошулду. Андан сырткары уулун Чабандес кылып тарбиялап, бир нече ийгиликтерди багындырып келет. Аттардын ар бирин үй бүлө мүчөлөрүндөй көргөн сайыпкер таңдан кечке там сарайда аттар менен убара. Буга анын жубайы балдары да көнүп бүткөн. Жумуштарын бүтүргөн соң чакан бөлмөсүндө тең туштары менен ысык чай ичип, обон созуп олтурууну жактырат. Өмүрүмө жыпарча ачкан гүлүмсүн, асылым арыдан. 94-жылы мерде чоң оюн болгон. Ошондо келип аттарга кызыгып, анан ат чабып, улак чабып, ошондо кызыгып, кийин күлүктөргө өтүп кеттик. Анан күлүктөрдү таптап жүрүп, ошол жерде үйлөнүп, жайланып, балалуу чакалуу болуп, үйлүү жайлуу болдук. Дарак бир жерден көгөрөт дегендей. Жалгыз уулу Асан учурда 6-класстын окуучусу. Ал 2014-жылы Нооруз майрамында Кунан чабышта 2-чи, Аламан байгеде 1-чи орунду багындырып, чемпиондук титул тагынган. Күлүктөрдү таптоодо уулумдун орду чоң деген сайыпкер Чабалекей аттуу күлүк атты энчилеп берген. Күнүнө бастырып келүү, желдирүү, чуркатуу деген аттардын көнүгүүлөрүн Тажабай бирге аткарат. Анда атам окшоп сайыпкер болгум келет. Ат чапканды жакшы көргөн себеби атамдардын ат чапканын көрүп, мен дагы кызыгам. Адам сыяктуу эле аттардын да кулк мүнөзү бар. Ар бирине өз алдынча мамиле жасап, убакыт бөлбөсөң тапка келбейт. Өзүнө жараша мындай эле сыйлыктары бар. Мунун жашы азыр 3 асый. 3 асый деген жылкы бул 8 жашар. 8 жашар жазга 9 өтөт. Буну улакка жакшы чуркайт. Буну менен келесиң, кармайсың, эс аласың чынында жылкы менен, жылкынын жанына келсең. Эс аласың, жоош, эч бир адамга немеси жок. Бул малдын арасынан эң бир адамга жакыны бул жылкы болот. Дүйшөн мырзанын ат сарайында 4 асыл тукум жылкы бар. Алардын экөөсү атайын көк бөрү оюнуна даярдалган болсо, экөөсү ат чабышка чабылчу күлүк аттар. Күлүктөр алла өтө назик келет. Оларды отдельный башкача карайбыз аларды. Эрте менен келип чөп салып, абдан курсагын тойгузуп, андан кийин сугарып, жем бергенден кийин аларды обязательно спортсмен катары жүгүртөбүз. 10 километр болсо, ошону 2 айда 10 километрге жеткизишибиз керек. Суuткусын 10 километрге растап жеткизгенден кийин ошондон наранан байгеге кошобуз. Байгеге чыгаарда алар деле асылат. Кудду ушул улакча аттарга окшоп. Жеген тамагы концентрат деп коет. Маканы тартабыз, будайды тартабыз, арпаны тартабыз, сулууну тартабыз, баары жоonu аралаштырып, анан каша кылып беребиз да. Ал жемдин сиңими жакшы. Бир мыктаканы сактайт, така атты. Ат баатырды сактаса, баатыр бир калаанын элин сактайт деген элибиздин макалы бекер жеринен чыкпаса керек. Ага жаркын мисал Манаска Аккууланын, Курманбеке тел торунун жөлөк болуп, баатырлардын айбатына айбат кошуп тургандыгы талашсыз мисал. Жылдыз Капарова, Айбек Үсөн, Күн чабыт. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардын ушулар болду. Ушул жана башка кабарлар Ош ТV Чекит KG сайтына жайгаштырылды. Ал эми алдыда бар тууралуу маалымат жана сайт бар болмокчу. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар. Ош ТV телерадио компаниясынын эфирдик бөлүгүн Күн чабыт маалымат программасы улантат. Студияда Бексултан Калыбеков, саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардын кыскача түрмөг менен таанышып алыңыздар.
Екатеринбургда жоголгон 13 жаштагы айганыштын жакындары коомчулуктан жардам сурайт. Анын жоголгонуна 25 күн болду. Сейил бакта семичке чыккан кызга 2000 сом айыппул салынды. Борбордук базардын айланасындагы мыйзамсыз түшүп калган темир күркөөлөр алына баштады. Чоң алайдын пенсия ала албай келген атуулдардын маселеси чечилет. Бул туурасында эл менен жолугушууда эл өкүлү Жанар Акаев билдирди. Екатеринбургда 25 күндөн бери дайыны чыкпай жаткан кыз Өзгөн районунун Мырзаке айылынын тургуну. Анын апасы Анара Молдобазарованын турмуш шарты оор. Ай сайын 5100 сомдон кредит төлөт. Кыйынчылыктардан улам ал чоң кызын 13 жашта болгонуна карабай Екатеринбург шаарына бала багып акча табууга жөнөткөн. Айганыш 4-январь күнү сүт алып келүүгө дүкөнгө чыккан бойдон дайыны чыкпай жатат. Мырзаке айылындагы Айганыштын апасы менен кабарчыбыз таанышып келди. Алган кредитинен кутула албай калган 36 жаштагы 4 баланын энеси 13 жашар Айганыш Канат кызын окуудан ажыратып, Россияга бала баккыч кылып жөнөткөн Анара Молдобазарова эми кызын жөнөткөнүнө өкүнүп олтурат. Айганыш Өзгөндүн Мырзаке айылында туулган, 3-1 тууганы бар. Атасы учурда түрмөдө. Энесинин айтымында 6 класстагы кызын акча табуу үчүн Екатеринбург шаарына бала баккыч кылып жиберүүгө 30 000 сомдук кредитти төлөй албай калганы түрткү болгон. Каражаттан каржылап турган аялга Екатеринбург шаарында жашап иштеп жаткан айылдаштарынан кызын бала баккыч кылып жиберүү, ал үчүн айына каражат төлөп берүү сунушу түшкөн. Энеси кызынан келген каражат менен кийинки сиңдиси мектепке окутуп, бөөктөрүнүн курсагын тойгузуп тургандыгын айтат. Шартым туура келбегенине караган байланыштуу ошого жөнөткөм. Эме турмуш шартым оор, иш жерде иштебейм. 4 балам бар. Күйөөм камалып кеткен. Анан шартым туура келбегенден айласы жөнөткөнмүн. Айына 5000ден деп алып кетип алып, эме кылбай койду да, 3000ден эле салып ошо неме кылды. Кээде 2000ден салып аттым, майли күйөөм орукчан деди. Анан күйөөң орукчан болсо майли 3000ден болсо деле салып тур. Эми кичине болсо кредитиме неме болсун деп ошенткенмин да. Мына ол мөл булактыкы, мына ол немелерчи, мыналар мөл булактыкы, мыналар мөл булактыкы. Жоголгон кыздын апасы Анара Молдобазарова кредиттен кутулуу максатында жиберген 13 жашар кыздын эмгеги үчүн 2 жыл ичинде болжол менен 20-30 000 рубльдин тегерегинде акча алгандыгын билдирди. Анын айтуусунда алгач кыздын эмгеги 5 000 рубль деп бааланган. Сумма акырындап азайып баштаган. Кыздын үй бүлөсү ал кредиттен кутулуп, энеси кийин эки башка компаниядан 60 000 сомдун тегерегинде дагы насыя алган. Учурда анын мойнунда 2 кредиттин акчасы турат. Айына 5100 сомдон төлөп туруш керек. Бирок эми кызы да жок, карзын төлөй турган каражаты да жок, олтуруп калды. Ошол немени төлөп бүтө албай атып, ошо кыздарыма ун-пун алып бердим, продукт кылдым, кийим кылдым, карыз колама бердим, нарак беракка жумшадым, анан түгөнүп неме болгондон кийин, анан кийин ону эптеп төлөй албай жатып дагы алдым. Ол деле бир түгөнгөндөн кийин бирине жетиштүү болбойт да. Анан ого ун-пун алдым, ого дагы элечи дагы продукт кылдым. Эми биринин артынан бирин төлөш керек, ого кичинеден кошуп коюп аттым. Анан айлам жок, эме болуп калды, төлөйм, эптеп неме кылдым. Эптеп нары чуркап, бери чуркап төлөп аттым. Эми ал азыркысы кыйын болуп атат да, эми иш жерде иштебейм. Анамда бермекенчи. Коркунучтуу бул дүйнөнүн ташпорлугун толук аңдап сезе билелек 5 жаштагы сиңдиси Малика Айганыш эжесин сагынып ыйлоодо. Аганчап жегел, Мүсөнөкө сагынды. Суранам табер киречи. Аябай сагынды. Азырынча Айганыштын тагдыры белгисиз. Ал эми көз жашын көлдөткөн тайенеси, небересинин дайын дарегин билгендери болсо, кабарлап коюусун өтүнүп коомчулукка кайрылды. Тайенесинин жыргап кеткен деле жашоосу жок. Ошондой болсо да тапканын кызына, небересине ташырын айтат. Эми өзүнүн борунан жаралган кызын шаарга жөнөткүсү келет. Эч качан жөнөтө албайт, турмуш шарты оордугунан ошо кызым жөнөткөн. Ошо Кудайым жардам берип койгула, кайрылабыз. Элдерден суранарбыз. Тапканымды кызыма апарып берем, кызым тапса мага келет, экөөбүз ушул жерде ыйлап сыктап отурабыз. Туугандар жардам бериңиздер, суранабыз. 2 жыл болоюн деп калды кызын алып кеткенде. Анан кийин мен ушу күнөалыбыз келип каралып турам, эмне болду, эмне жаңылык, кызыңдан кабар барбы, жокпу деп.
Мырзаке айыл өкмөтүнүн социалдык маселелер боюнча адисинин айтымында бул үй бүлө айылдагы эң жакыр делгендердин тизмесине киргендиктен жөлөк пул чегерилген. Молдо Базарова анара биздин тизмеде жакыр үй бүлө катары тизмеде бар. Ал аялга дагы башка социалдык жардамдар, гуманитардык жардамдар келсе, биз ал аялды эч качан калтырбайбыз. Батирде 3 баласы менен баш калкалаган анара мешке көңгалап, отту ойлу чукуп, эмне кылаарын билбей калганын айтат. Ал эми учурда айганычты Екатеринбург шаарында полиция менен кошо жергиликтүү ыктыярчылар жана кыргызстандык мекендештер кошо издеп жатат. Тилекке каршы азырынча жыйынтык жок. Кыз алигиче табыла элек. Талгат Бакиев, Тынычбек Доолдаев, Күн Чабыт, Өзгөн району. Кыргызстандын Екатеринбургдагы башкы консулу Төлөнбай Кожобаев Россия Федерациясынын тергөө комитетинин Свердлов облусу боюнча башкармалыгынын жетекчиси менен Айганыч Канат кызын табуу боюнча маселени талкуулады. Бул туурасында Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Жолугушууда тергөө башкармалыгынын жетекчиси Задорин менен жолугууда бул иш аталган органдын көзөмөлүндө тургандыгын билдирди. Сейилбакта семичке чаккан кызга айыппул салынды. Бишкектеги Ататүрк сейилбагында семичке чагып, отурган жерин таштандыга толтурган Акшоола Болотовага 2000 сом айыппул салынды. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, милициянын сунушу менен ишти Октябрь райондук акимчилик иликтеди. Бүгүн Болотова акимчиликке чакырылып, ага салынган айыппул тууралуу маалымат уктурулду. Жыйындын соңунда ал видеону тартып интернетке тараткандарды сотко берерин билдирип, семичке чагуу жоругун талкуулагандарга капа экенин, анын дарегине сын айткандардын жашоодо максаты жок экенин айтты. Бишкекте майы кызматкерин унасын капотунда сүйрөп кеткен айдоочу табыла элек. Учурда аны издөө иштери кызуу жүрүүдө. Ал 22 жаштагы шаардын тургуну Адилет Максутов экени аныкталды. Айрым маалыматтарда ал бир чиновниктин тууганы экени айтылууда. Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясын бүтүргөн. Айта кетсек, кечээ интернетке айдоочу унасынын капотунда жол кайгыл кызматынын кызматкерин сүйрөп жүргөнү тартылган тасма тараган. Анда айнектери караңгылатылган унаанын айдоочусу капотундагы майы кызматкерине карабай, ылдамдыгын бирде жогорулатып, кайра жайдан айдаган. Бүгүн эртең менен авто издөө рейдинин алкагында уна уурдап бараткан шектүүлөр Ноокат районунан кармалды. Ноокат районунун 1987 жылы туулган тургуну менен Өзгөн районунун 1988 жылы туулган жашоочусу убактылуу кармоочу жайга киргизилип, кылмыш иши козголду. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмү сүрөттөгү жарандардан жабыр тарткандар болсо, милицияга кабарлап коюуну өтүнөт. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаевдин төрагалыгында өткөн улуттук экономиканы сактоо жана өнүктүрүү боюнча кеңештин биринчи отуруму өттү. Отурумда сүйлөгөн Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Бексултан Жакиев мамлекет менен маданияттын тарыхы ажырагыс экенине токтолду. Руханий өнүгүү болбосо арты дайыма жамандыкка алып келет. Элибиздин кулк мүнөзүндө эч качан болбогон жаман сапаттардан жана сырттан таңууланган эрежелерден арылууга тийишпиз деп белгиледи. Мамлекет башчысынын төрагалык астында өткөн улуттук маданиятты сактоо жана өнүктүрүү боюнча кеңештин мүчөлөрү мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча көрүлүп жаткан чараларды жана алдыда иштерди талкуулады. Отурумдагы талкууларды жыйынтыктап жатып, президент Алмазбек Атамбаев өлкөнү өнүктүрүүдө жана мамлекеттүүлүктү бекемдөөдө кеңештин алдында турган иштердин жана маселелердин маанисин дагы бир жолу баса белгиледи. Мамлекет башчысынын айтымында улуттук маданиятты өнүктүрүү, маданият ишмерлерин, чыгармачылык интеллигенцияны жана таланттуу жаштарды колдоо боюнча кеңеш мүчөлөрүнөн аткарыла турган так сунуштар талап кылынат. Эгерде кыргыздар өзүнүн мына түпкүлүгүн жоготсо, маданиятын, түпкү маданият бул ушундан башталат да, имандан башталат. Бул иманы жок деген сөз нерсе да. Иманы жок. Адам иманы жок болсо, кайда барабыз şimdi? Мындан ары биздин коом дагы да тазаланып, коомго бир элибизге кайрадан иман дегенди кулагына куюп баштабасак, көп нерсени биз чечирбей калабыз. Экономикада дагы, саясатта дагы. Ушу тарых жана маданият экөөнү бириктирип, бир жылдыгын жарыялагандын өзү дагы мындай терең маанилүү да. Себеби тарыхты маданияттан, маданиятты тарыхтан бөлүп кароого болбойт. Экөөнүн киндиги туташ. Эгерде биз өз тарыхыбызды бурмалабай, мыкты жеңген учурубузду дагы, жеңилген учурубузду дагы, кыйналган учурубузду дагы, шыдыр кеткен учурларыбыз дагы тарыхта.
жакшылап билсек, билип алсак, анда биздин улуттук ар-намыбыз курч болот, күчтүү болот. Борбордук базардын айланасына мыйзамсыз түшүп калган темир күркөлөр алына баштады. Кожоюндардын өз билимдигинин арты менен коюлуп калган соода түйүндөр учурда кала тургундарына тоскоолдук гана кылбастан, экинчи борбор каланын да көркүн кетирүүдө. Мыйзамсыз курулуштарга каршы бүгүн рейд жүрүп, бир канча майда соода күркөлөр жок кылынды. Бул тууралуу алдыдагы материалда. Ак Бура дарыясынын жээгине эле тирөөч орнотуп, дарыя үстүндө асма соода түйүнү пайда болгон. Бул жайдын орун алганына аз эле убакыт болду. Ак Бура жээгинен курулуштар 50 метр алыста болуусу керектиги айтылып жүргөнү менен, жээктен соода күркөгө чейинки аралык 5 метрге да жетпейт. Бул соода күркөлөрү экинчи рет пайда болуп жатат. Болгондо да мыйзамсыз. Мыйзамга туура келбей тургандыгы эске алынып, баардыгы алынып ташталган болчу. Кайра эле белгисиз кожоюндар архитектуранын уруксатысыз эле соода жайды калыбына келтирип алышкан. Өзүм билдик менен кайра койгон. Биз буга былтыркы жылы предписание берип алдырганбыз. Ага карабастан соттон биздин предписаниябызды жокко чыгартып, кайрадан коюп алып атат муну. Бул эч кандай экологиялык, техникалык жака туура келбейт. Архитектурадан эч кандай уруксаты жок. Ошон үчүн биз мына 2-3 күн ичинен бери өзүнө дагы билдирип, көрсөтмөлөрдү берип аласыз деп айтып атабыз. Эгер ошону биздин требованияларды аткарбаган болсо дагы биз азыр мажбуриятинде муниципалитетке снос группасын өткөзүп беребиз. Мыйзамсыз соодаларды уюштурган жаран Абдуллаев Хикматулло. Бул жер боюнча бир канча убактан бери сот процесси уланып келе жаткандыгы да айтылууда. Эсеби 13 жолу сот отуруму болгон. Соттор мыйзамсыз экендигине карабай, Хикматуллонун пайдасына чечип койгон учурлар да бар. Эми буну айтыш кыйын. Өзү Абдуллаев Хикмат деп аталат. Бул киши тез эле атын өзгөртүп турат. Бир Абдуллаев Хикмат болуп калат, бир баласын өткөзөт, бир аялын өткөзөт. Ошентип азыркы моментте Абдуллаев Хикмат деп биз иш алып барып атабыз. Ошол Абдуллаев Хикматка көрсөтмөлөрдү берип атабыз. Биздин көпчүлүгү эле сот иштерибизди жокко чыгарып келе атат бул киши. Биз азыр дагы сотко бергенбиз, азыр дагы карайбыз. Тиешелүү кызматтардын уруксатысыз өз билендик менен жеңил курулуштарды куруп, соода күркөсүн салгандардын саны Ак Буранын жээгинде жүздөп саналат. Аларга эскертүүлөр берилип, жылдыруу боюнча талаптар коюлган. Айрым кожоюндар аткарса, кээ бирлери баш ийбей жүрүшөт. Алар аз келгенсип нан, майда-манды саткан соодагерлер да жолго чыгып алат. Ары бери өткөн шаар тургундарына да мындай абал тоскоолдук жаратпай койбойт. Бүгүн да госинспекция тарабынан 15ке жакын мыйзамсыз торговый точкалар боюнча атайын эскертмелер берилип, биздин муниципалдык менчик башкармалыгынын мыйзамсыз курулуштарды алып салуу бөлүмүнө каттар жолдонду. Бүгүн келишип, булар ошолорду алуу боюнча бүгүн эртең иштерди алып барышат. Бул иштерди өзүңүздөр билгендей ар дайым иш жүргүзүлөт бул көчө боюнча. Ага карабастан ушу негедир ушундай көрүнүштөр кайталанып жатат. Мыйзамга баш ийбей соода жайларын орнотуп, керектүү документтери жокторду. Муниципалдык менчик башкармалыгынын адистери бузуп, анын ордун бошотуп жатышты. Бүгүнкү рейдтин алкагында эле ондой майда соода күркөлөрү жолдон алынды. Шаардык мэрия болсо мыйзамсыз курулуштары менен тынымсыз күрөшүп, аларды алып салууга катуу белсенүүдө. Экинчи борбор каланын көркүн бузган жана жашоочуларга тоскоол жараткан баардык мыйзамсыз курулуштар жок кылынат деп ишендиришүүдө. Динара Касымова, Айбек Үсөн уулу, Күн чабыт. Кыргызстанда пенсияга чыга албай келген адамдарды маселеси чечилет. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев Чоң Алай районунун тургундары менен жолугушууда билдирди. Өлкөдөгү бийик тоолуу климаттык шарты катал өрөөндүн эли менен кезигип, элет турмушу андагы мекен коргоочуларынан кабар алды. Аны менен катар Чоң Алайдагы кен иштетүүдө эки тараптуу кайчы пикирге ортоктош болду. Кененирээк кийинки түрмөктө сөз болмокчу. Эң жөнөкөй унаа менен келген Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаевди эл салтанаттуу тосуп алды. Жаш депутаттын бул жолку эл менен жолугушуусу бийик тоолуу Чоң Алай районундагы алыскы аймактарда орун алды. Күндөн сууктугу, бурганактаган каардай эл өкүлүн күтүп, каалоо тилектери менен көйгөйлөрүн айткан адамдар көп болду. Эл айткан бардык маселелерди тиешелүү жерлерге жеткиришинди биз каалап кетебиз. Алгач аймактын борбору Дарат Коргондогу жолугушууда элдин басымдуу бөлүгү Кытай ишкерлеринин кайды жоопкерчилиги чектелген коомунун кеңиштетүүдөгү көмөскө иштери, экологияга келтирген зыяндуулугу жана салык маселесин айтышты. Башталышыдан бүгүнкү күнгө чейин, азыркы күнгө чейин мыйзам бузуулар менен келет.
Полный Қытай мыйзам бузган, кыргыздар ошону карабайт, текшербейт. Милициясы да карабайт, КГБ да карабайт, прокурорду да карабайт. Бул боюнча толук маалымат изилдеп, жерине барып карашым керек да. Карап, анан толук жыйынтык чыгарып айтыш керек. Бирок эми билесиңер, азыр мына мамлекетте бюджетибизде эле ушул мына кемден кумтөр, жер үй сыяктуу. Чоңалай району алыс каймак болгондуктан жогорку тараптан көңүл буруу аздыгын жергиликтүүлөр айтышат. Шайлоодо бардык партиялар аймакты кыдырып жайнаган. Алардан азыр дайын жок. Ошондуктан бул күнү Жанар Акаевдин элден кабар алганы алар үчүн майрамдай эле болду. Бул биринчи жолу Акаевдин жолугушуусу эл менен аябай тыгыз байланыста өттү. Эркин суроо талаптарын коюшту эл. Чоңалай эле бул кишинен биз үмүтүбүз чоң, өзү жаш казыр жогорку кеңешке элдин суроо талаптарын толук жеткирет деп ишенебиз. Бүгүнкү жолугушуу дагы ошондой эле жөнөкөй болгондугун мына көрүп турабыз. Элдин мына ушунчалык кеңири катмары келип, Жанардан кандайдыр бир жакшылыктарды үмүт кылгандай келип, ушу бүгүнкү күнүнөн ушундай кардын жаап жаткандыгына карабастан, элибиздин Чоңалай элин ушунчалык Жанарды жакшы көргөндүгүн, анан үмүт кылгандыгын мына өзүбүз байкап турабыз. Эл көтөргөн кайды жоопкерчилиги чектелген коомдун кеңиштетүү жолу менен эл өкүлү жеринен таанышты. Кеңиштеткен компаниясы 2009 жылы ишке берилген. 3 жыл тыным алып, иштей баштагандыгына 1 айга чукулдап калды. Учурда 130 жумушчу эмгектенүүдө. Алардын 80% жергиликтүү тургундар. 15 миңден 25 миң сомго чейин айлык алышат. Кеңден баалуу металлдар өндүрүлөт. Мамлекетке салык төлөп, мыйзамдуу иш алып барып жаткандыгын башкармалыктан кабарлайт. Маселен биз акыркы жолу 584 тонна концентрат саттык. Ошол биз саткан 584 тонна концентраттан 4 миллион 400 миң сом биз налог төлөп атабыз. Андан сырткары дагы социалдык фондко которуулар болот, подоходный налогтор болот. Буларды эсептебегенде бүгүнкү күндө 4 миллион 400 миң налог биз эсептеп которуунун үстүндө турабыз. Бул заводдун иштешине эл каршы. Анын себебин Жанар Акаев элге жеткиликтүү маалыматтын жоктугу деп түшүндүрдү. Кен жетекчилиги менен сүйлөшкөндө айттым, ушул жергиликтүү эл менен диалог кылып, сөзсүз түрдө келип, булардын жардамында чоң билесиңер, мына кен байлык иштебесе болбойт. Анткени ал кайра эле мугалимдерге айлык, врачтарга айлык, пособие, пенсияга айланат да булчу. Мамлекетке салык төгүп атканы болуп атат. Ушул райондун бир социалдык объекттердин курулушуна, жолго жана башка мындай бир ишканаларга элдин жашоо турмушунун оңолушуна бир топ салык түшүп атыптыр. Ишкерликтен сырткары депутат чек арадагы кызматкерлер, жоокерлер менен жолугушуп, көйгөйлөрүн угуп кайтты. Бул арада Чоңалай районунун Сармоңол айыл өкмөтүндөгү эл менен да жолукту. Ал жерде 5 миңден ашуун эл жашайт. Аймак Советтер Союзунда Тажикстандын карамагында өтүп кеткен. Бирок 2004 жылдан баштап кайрадан Кыргызстан өз карамагына алган эле. Жашоочулар соцфонд төлөйт, бирок пенсияга чыга албай жаткандыгын айтышты. Бизден бүт бар жазылган да? Бардыгы жазылган ашкатта. Мана аркасында пенсияга чыгаткан тизме да бар айланайын. Мана. Мен ушул соцфонддун төрагасы менен атайын ушул маселе боюнча бир жолугушуу уюштурдум. Биз кантип ушул сармоголдарды пенсияга чыгарсак болот? Ушул маселени кантип чечсек болот дедик. Ал киши дагы мен жолдорун сунуштап бир 2 вариант сунуштап атат. Эртең дагы ушул маселе боюнча губернатор менен жолугам. Сизге аябай ыраазычылык билдиргим келет. Не дегенде сизге окшогон депутатты 4-5 жолу шайладык. Бирөө да басып келген эмес. Айланайын балам. Бирөө кабар алган эмес. Мен депутатмын деп элге. Сеники Кудай өмүрүңө узун болсун. Эске сала кетсек, жогорку кеңештин депутаттарына 1 жума бою эл менен жолугушуу жумалыгы белгиленген. Анын негизинде Жанар Акаев да Кыргызстандын эң толуу жашоого катаал шарттагы аймактарды кыдырып чыкты. Эми аймак көйгөйүн эл өкүлү бийликке жеткирип, эл үчүн натыйжалуу жыйынтык чыгарууну көздөйт. Адыл Акжулулу, Кыялбек Кубанычев, Чоңалай району. Жогорку кеңештин депутаттарынын эл менен жолугушуу жумалыгында эл өкүлдөрү элдин көйгөйлөрүн угуп жатышат. Жогорку кеңештин депутаттары Абдывахап Нурбаев менен Жанар Акаев бүгүн СДПК партиясынын Оштогу коомдук кабылдамасында жергиликтүү эл менен жолугушту. Анда кала тургундары келип өз көйгөйлөрүн айтышты. Эл өкүлдөрүнө түшкөн кайрылуу суроолордун басымдуу бөлүгү ипотекалык турак жай менен камсыз кылуу, жолдорду салуу, мугалимдердин айлык маянасы жана жаңы конуштардын абалын жакшыртуу болду. Бул боюнча элдин көйгөйлөрүн уккан депутаттар чечүүгө ылайык болгон маселелер жогорку кеңештин парламентинде көтөрүлө тургандыгын убада кылышты.
Күлүктөрдүн ийгилиги дал ушул сайыпкерлердин иш билгилигинен көз каранды. Ош шаарындагы сайыпкерлер аттарга кандай кам көрөт, алардын жашоо шарты кандай? Кийинки материалда. Дүйшөн мырзанын сайыпкерлик менен алектенгенине 25 жылдын жүзү болду. Жылкыны сүйгөн каарманыбыз алгаш чабандес болуп Ош шаардык ат майданга ишке кирген болсо, бүгүнкү күндө жылкынын сырын жакшылап өздөштүрүп, такшалган сайыпкерлердин катарына кошулду. Андан сырткары уулун чабандес кылып тарбиялап, бир нече ийгиликтерди багындырып келет. Аттардын ар бирин үй бүлө мүчөлөрүндөй көргөн сайыпкер таңдан кечке там сарайда аттар менен убара. Буга анын жубайы балдары да көнүп бүткөн. Жумуштарын бүтүргөн соң чакан бөлмөсүндө тең туштары менен ысык чай ичип, обон созуп олтурууну жактырат. Өмүрүмө жыпар чачкан гүлүмсүн, асылым арыдай. 94-жылы мерде чоңоюм болгон. Ошондо келип аттарга кызыгып, анан ат чабып, улак чабып, ошондо кызыгып, кийин гүлүктөргө өтүп кеттик.